Атажурт мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү. Урматтуу мекендештер, президентибиз Сооронбай Жээнбековдун улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга делегация курамындагы адамдардан коронавирус табылып, катыша албай Москвадан кайтууга мажбур болгону өкүндүрдү. Мамлекет башчысы жеңиш парадына катышуудан баш тартып, ага сый конок катары чакырылган согуш ветерандарынын, башка өлкө лидерлеринин ден соолугун өйдө койгон аракетин туура түшүнсө болот. Ошол эле мезгилде кыргыз президентинин башка мамлекеттердин лидерлери катышкан ири иш-чарага катыша албай калышы бүтүндөй өлкө элине, мамлекетибизге саясий экономикалык жактан орду толгуз сокку урду. Анткени президент аталган иш-чаранын алкагында коңшу өлкө башчылары менен ыңгайын келтирип жолугушуп, төмөндөгүдөй маселелерди токтоосуз чечип келиши зарыл болчу. Биринчиден, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонов менен чек ара маселесин тар чөйрөдө талкуулап, эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик кызматтарына конкреттүү тапшырма берүүгө жетишүүсү учурдун талап эле. Экинчиден, учурда Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба товарлары жүктөлгөн ири автоунаалардын кыргыз-казак чек арасында кармалып турушун, Евразия экономикалык кызматташтыктын алкагында казак президенти Касым-Жомарт Токаев зарыл болсо Владимир Путин менен өнөктөш өлкө жетекчилери катарында өз ара сүйлөшүп чечиши зарыл болчу. Үчүнчүдөн, бизди эң өкүндүрүп, кыжаалат кылганы улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси экинчи жолу кайталанбай турган тарыхый жана саясий жактан мааниси зор иш-чара. Ал бүгүнкү кыргыз президентинин бактысына туш келип олтурат. Демек, президенттин мына ушундай улуу мүмкүнчүлүктү пайдалана албай, тарыхый саясий мааниси зор иш-чарага катышпай калышы мамлекет башчыбыздын өзү үчүн да, элибиз үчүн да абдан өкүнүчтүү окуя болуп калды. Натыйжада мамлекет башчыбыз улуу атамекендик согушка Кыргызстандан катышкан 360 миңден ашуун ата-бабаларыбыздын жана согуштан кайтпай калган баатырларыбыздын арбагын эскерип, башка өлкөлөрдүн лидерлери менен катар гүл чамбар кое албай калды. Бул факт биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутуп турат. Учурдагы эпидемиологиялык абал ошентип бардыгыбыздын тынчыбызды алып турат. Мындай шартта эмне кылыш керек? Эң алды элди алдаганды токтотуш керек. Орууну жашырсаң өлүм ашкерелейт деп коет кыргыз элинде. Бүгүн элге туура эмес маалыматтар көп берилип, чиновниктердин калпы чыгып жатат. Буга президент өзү да күбө болду. Чындыкты айтып, эл менен бөлүшүп гана чогуу апатты жеңсек болот. Бүгүн экономика өтө оор абалда. Карантин, чыпы режими кайра киргизилсе, абалыбыз ого бетер оорулойт. Азыр эмне чектөө киргизилбесин, ал карапайым элге зыяны тийбегендей болушу керек. Элге да кайрылам. Карантин алынаары менен санитардык талаптарды толук сактаган жокпуз. Себеби чиновниктер элге үлгү болгондун ордуна режимди өзүңөр бузуп жатасыңар. Бул катачылык экс-премьер министрди узатуудан башталып, арты чиновниктердин тояштары менен коштолду. Биз чиновниктерден үлгү албай, дарыгерлердин айтканын кылып, санитардык режимди сактайлы.